Тез патпенен раважланып бара турган технологиялар бүгүн турмушубуздун барлык тарааларына кирип, технологиялар раважланууна, халк ийгилиги hamda inson maplari uchun xizmat etүүгө tayyor. Mine ушундай жаңа технологияларды жаратып атырган жаштарыбыздын саны да жылдан жылга артып бармакта. Mine ушундай жаштарыбыздын бири Алима Орунбаева. Алима азыркы убакытта жаңа багдарлама үстүндө жумуш алып барып атыр. Бул хакында өзүнөн сурасак. Алима, сиз азыркы убакытта кандай багдарламалык исленме үстүндө жумуш алып барып атырсыз? Мен бул веб колланманы жакында өзүмдүн бүткөн руханийгилик жумушумда ушул тема боюнча жаклап чыктым. Мына азыр сизге мобил веб колланманы көрсөтүүмө болот. Яни веб колланма бунда нукскаласынын сулуу, көзгө көрнөклүү тарыхый орларын көрүңүзгө болот. Бул хамда 3D форматта айланбалуу түрдө көрсөңүз болот. Мына сизге көрсөтүп атканым музейдин алды, музейдин жаң капталарын көрсөңүз болот. Хам бул жерде башка да театр, нукскаласынын башка көрүнүшлөрдү келтирип өтүрүлгөн. Бул колланманы алып чыгуудагы максат жана жогоруда айтып өткөнүмдөй, жаштардын чет тилге үйрөтүү кабилетин, хам оларда чет тилин кабилетин раважлантырган максаты олар кең түрдө чет тилин үйрөнгөндөн соң бизде онун гидлик кабилетин раважлантырабыз. Яни бул веб колланма аркылуу биз жаштарыбызды гидке не аламыз, хам олар сырт эл мамлекеттери менен туристтер менен биргеликте өзлөрүнүн нелерин алмашып барады. Мында сизге азыр көрсөтүп атырганым Советский атындагы музейдин алды хам онун жан тариптери. Азыр убактында hakykatында да ички туризмди раважландырмак максатында көплөгөн имканиятлар жаратылмакта, көплөгөн ислер амелге ашырылмакта, жаңылыклар раважландырмакта. Мына сол максатта биздер да өзүбүздүн ички туризмди раважландыруу максатында веб колланманы жараттык. Яни бул аркылуу жогоруда айтып өткөнүмдөй, сырт мамлекеттерибизде туристлерimiz, яни өз нукскаласынын сулуу, көзгө көрнөклүү веб колланма аркылуу көрүү имканиятына ээ болот. Хатта буну өзүбүздүн Каракалпакстан Республикасында, Өзбекстан Республикасында, башка мамлекеттерде бул нукскаласынын сулуу, көзгө көрнөклүү тарыхый орларын көрүү имканиятына ээ болот. Хатта виртуал 3D форматтагы көрүнүшүн көрүүгө имканиятына ээ болот. Бул жерде тек гана Советский атындагы музей эмес, театрда коюлган, нукскаласынын Истиклал майданында коюлган, буну өзүңүз өткөзүп көрүү имканиятына ээ боласыз. Мен азыр сизге мобил дастурун көрсөттүм. Бунун тагы да компьютер версиясы бар болуп эсептелет. Мобил версиясында, яни компьютер версиясында сиз көз айнеклүү, яни карборд, азыркы күндө раважланып аткан карборд көз айнеги. Бул виртуал hakykatты сизге таспирлеп берет он 3D форматта көз айнек болуп эсептелет. Яни сиз бул көз айнекке телефон өзүңүздүн колдонуп аткан телефонуңузду баста көз айнек түгмесин баскаңыздан кийин сиз буну өзүңүздүн неңизге көз айнекке орналаштырасыз. Хам мында виртуал hakykatка түскөндө hakykatта сол мамлекетте жүргөндөй болуп өзүңүздү сезесиз. Биз веб колланмабызга интернет тармагынан домен алганбыз. Хатта мисалы туристлерimiz, башка да пайдалануучулар эгер өзүнүн Өзбекстан, Каракалпакстан тарыхый орларын излей турган болсо, яни интернетке кыдыруу түгмесин басып излесе, албетте биздин веб колланманы азыркы күндө олар пайдалануу имканиятына ээ. Bundan башка және кандай багдарлама үстүндө иштеп атырсыз? Bundan 1-2 жыл алдын башланган, һәм азыркы күнгө чейин сол үстүндө иштеп атырган дастур, программаларды айтып өтсөм болот. Яни бул токмашылык сырлары. Токмашылык сырлары hakykatында да азыркы күндө өнөр үйрөнүү максатында көптөгөн жумушлар алып барылмакта. Хатта буну энди акпарат технология өзүңүз билесиз, ар тарауга кирет. Хатта мына биз өнөр үйрөнүү максатында да пайдалана алдык. Бул токмашылык сырлары мобил дастур аркылуу аял кызларыбыз өнөр үйрөнүү, бос убакытларында өнөр үйрөнүү имканиятына ээ болот. Калай дейсиз, бунда көплөгөн имканиятлар киртилген, яни бул имканиятлардан пайдаланган халда бос убакытларында өзлөрү өнөр үйрөнүү, сонун биргеликте өнөр үйрөтүү имканиятына да ээ болот. Мына сизге көрсөтөтөн болсам, сабактуулуктар, жардам, автор хакында һәм чыгуу бөлмөсү келтирилген. Сабактуулуктарда биз энди башлангыч өнөр үйрөнүүдө энди башлап атырган аял кызларыбызга үйрөтүү максатында көрсөтүлгөн сүрөтлөрдү койганбыз. Яни бул крючок токуу аспабы һәм бунда калай токуу үйрөнүү имканиятына ээ болот. Сонун бир катарда балалар үчүн бас бөлүм келтирилгенбиз. Бунда балалар үчүн, үлкөнлөр үчүн һәм оюнчуклар келтирилген. Яни балалар үчүн дегенибизде үйдө отурган аналарыбыз, апа сиңилилерибиз бунда өзлөрүнүн сиңилилерине, үлкөнлөрүнө, үйүндөгү жаш үлкен апаларына ар кайсы кийимдерди токуу имканиятына ээ болот. Үлкөнлөр бөлүмүндө болсо, мында өзлөрүнө, яни аналарыбыз өзлөрүнө ар кайсы формадагы кийимдерди токуу
тоқуға ие болады, яғни сумкаларды, шарфларды, жеңсізлерді тоқу имканиятына ие болады. Тағы да ойыншықтар бөлімін қойдық. Бұл ойыншықтар бөлімін қойғанымыздағы мақсат, аз сіз сұрауыңыз мүмкін, бұл ойыншықтар бөлімі неге қойылды? Яғни біз кішкене балаларды осы өнерге қызықтыру мақсатында. Яғни аналарымыз үйінде ойыншық тоқып отырған болса, әлбетте оның қызы қасына келіп, бұған қызыға бастайды. Яғни кішкене балаларымыз осы өнерді үйреніп бастайды. Мен бұны баста инновациялық көргізбеде өзімнің инновациялық идея мақсатында алып шыққан едім. Әлбетте бұны көпшілік мақұлдағаннан кейін өзімде бұны істеу имканияты пайда болды. Хамде бұны жарату мақсатында көптеген жұмыстар алып барылды. Міне өзіңіз көріп куәсі болғаныңыздай мобил лаваза. Хамде сонымен бірге компьютер версиялары хам ісленді. Бұл мобил дастур толығымен біткеннен соң бұны біз интернет базары, яғни Play Marketке орналастыруға месар болдық. Бұнда қазіргі күнде көптеген пайдаланушы өзлерінің мобил дастурлары мобил телефонларына жүктеген. Алдағы режелеріңіз хақында айтып берсеңіз. Өзімнің ойлаған арзу ниеттерімді амелге асыру мақсатында жақында арада белгіленген міндетті магистратура басқышына тапсырдым. Енді өзімнің ilmiy дәрежемді тағы да рivojlantыру мақсатында көптеген жұмыстар алып бармақшымын. Яғни осы информациялық технологиялар жөнелісі бойынша көптеген программалық таминат, программалық ісленбелер істеп шықты, алдыма режелестіріп қойғанмын. Рахмет, Алима, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Әзиз жастар, осындай жастар қатарында сіз хан болуыңыз мүмкін. Кейінгі рубрикаларымызда біз сізді күтіп қаламыз.